Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өкмөттүн командасында дагы жаңылануу. Мамлекеттик каттоодо ушуну менен 3-чү ирет жетекчи алмашты. Республика партиясы шайлоого барбайбы? Бабанов партияны каржылоону токтотуп, ал эми жаңы лидер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын партия мүчөсү айтты. Алдыда 2 майрам. Майрамдан кийин кайсы күндөрү эс алабыз? 12 апрелде 30 жергиликтүү кеңешке шайлоо өтөт. Ага бюджеттен 56 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу БШК төрайымынын орунбасары Абдыжапар Бекматов билдирди. Шайлоо 5 шаар, 25 айылдык кеңешке болот. Бекматовдун айтымында БШК шайлоону өткөрүү даярдоо боюнча календарлык иш планын бекитти. Ага ылайык аймактык шайлоо комиссиясынын курамы, шайлоо өтүүчү тилкелердин схемалары, чек аралары бекитилди. Азыр шайлоочулардын тизмесин тактоо иштери жүрүп жатат. Республика партиясы шайлоого катышар, катышпасы азырынча белгисиз. Бул тууралуу Жогорку кеңештеги Республика Ата журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев Азаттыктын 2-1 көрсөтүүсүнө берген маегинде айтты. Бокоев партиянын экс-лидери Өмүрбек Бабанов саясаттан жана төрагалыктан кетип, партияны каржылоого дагы катышпай калгандыгын белгиледи. Ушундан улам биз шайлоого катышабыз деп так айта албай турабыз. Себеби айрым партиялар курултайын өткөрүп, саясий өнөктүгүн баштап коюшту. Биздин жаңы лидерибиз жаш, азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат, дейт Бокоев. Ал эми жергиликтүү шайлоолордон партия Каракол шаардык кеңешин шайлоого катышууну чечкен. Балыкчы сүйлөшүлүп жатат. Ошко быйыл жетишпей калдык, деди Бокоев. Республика мурдагы шайлоодо Ата журт менен катышып, 2-чи орунду алып келишкен. Партия лидери Өмүрбек Бабанов 2017 жылы президенттик шайлоодо утулган соң өлкөдөн чыгып кеткен. Кийинчерээк ал саясаттан кеткенин жарыялап, 24 декабрдагы курултайда партиянын лидерлигин дагы Мирлан Жээнчороевго өткөрүп берген. Ат башы районуна логистикалык борбор курулбайт. Бул туурасында борбордун инвестору Эмиль Абдыкадыров кайрылуу жасады. Биз эң оболу өлкөбүздүн экономикасынын өсүп өнүгүшүнө жана элибиздин бакубат жашоосун каалап, Ат башы районуна заманбап логистикалык борборду курууга белсенгенбиз. Буга чейин айтып келгенибиздей эле, ушул логистикалык борбордун курулушу ишке ашып калганда, өлкө экономикасын көтөрүүгө олуттуу салым менен бирге учурдун эң көйгөйлүү маселелеринин бири болгон калктын жумушсуздук маселеси дагы натыйжалуу чечилип, алыскы аймактын элинин жашоо шарты жакшырмак. Тилекке каршы коомчулуктун бир катмары жана жергиликтүү элдин бир бөлүгү аталган ири инвестициялык долбоорго каршы чыгышып, биздин изги тилегибиз ишке ашпай турган болду. Албетте, абдан өкүнүчтүү. Анткени менен биз баштаган бул долбоордо өлкөбүздүн эртеңине, экономикабызга кайдыгер карабаган элибиздин бир топ кадыр барктуу аксакалдары, келечекке заманбап көз карашы бар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, ошондой эле коомчулуктун калдайган бир бөлүгү колдоого алышып, жакшы ой тилектери менен ортоктош болуп келди. Аларга биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле долбоорду ишке ашырууга ынтызар болгон Кыргыз өкмөтүнө дагы алкыш айтабыз. Андыктан коомубуздагы экача пикирлерди жана тынчсызданууларды эске алып, элибиздин жана өлкөбүздүн тынчтыгын баарынан жогору коюп, аталган долбоорду токтотууну туура көрдүк, деген кыргыз ишкери Эмилбек Абдыкадыров. Кытай инвестору курбай турган логистикалык борборун курууну Корей инвесторларына сунушталды. Кыргызстандын Кореядагы элчиси Динара Кемелова CG Group компаниясынын төрагасы Кён Шик Сон менен жолугушуп, өлкөдө инвестиция салууну сунуштады. Жолугушуу учурунда туризм, кайра иштетүү, өнөр жай секторуна инвестиция тартуу тууралуу сөз болгон. Элчи Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу, базарларга экологиялык таза продукцияларды экспорттоо үчүн биргелешкен ишканаларды түзүүнү сунуштап, эркин экономикалык аймактарды жана соода логистикалык борборду курууга чакырды. CG Group компаниясынын төрагасы компаниянын логистика жана коомдук тамак-аш мекемелери боюнча тажрыйбасы мол экендигин белгилеп, кыргыз тараптын сунуштарын дыкат изилдеп чыгаарын айтты, деп жазылат маалыматта. Тышкы иштер министрлигинин билдиришинче, CG Group Кореядагы бирден бир чоң холдингтердин катарына кирет. Анын карамагында 20
20-дан ашық компания бар. Тақтап айтқанда CG Group логистика, ресторандық бизнес, тамағаш, медиа, ойын-зоқ, ТВ жана радио, интернет-дүкен жана фармацевтика тармақтарында иш алып барады. Мамлекеттік каттоо кызматына жаңы жетекчи дайындалды. Ал 34 жаштагы Акын Мамбеталиев. Буйрукка өкмөт башчы Абылгазиев кол койгонун мекеменин маалымат кызматы билдирди. Мамбеталиев буга чейин мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Инфоком мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары болуп иштеп келген. Ал эми мамлекеттик каттоонун буга чейинки жетекчиси Алмаз Мамбетов 13 февралда кызматынан бошотулган. Ал мамлекеттик каттоону жетектей баштаганына 1 жыл боло элек болчу. 2019 жылдын апрель айында мурдагы жетекчиси Алина Шаикова өкмөт башчынын буйругу менен кызматтан кеткенден кийин башчы болуп дайындалган. Шаикова болсо учурда эл аралык издөөдө. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Алишер Абдрахманов дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалымат кызматы билдирди. Бүгүн жаңы облус башчысы облустук аппарат менен тааныштырылды. Алишер Абдрахманов 1962 жылы Баткен облусунун Баткен районунда туулган. 1999 жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин юридика бөлүмүн аяктаган. Буга чейин аталган кызматты Акрам Мадумаров ээлеп, ал 12 февраль күнү вице-премьер-министр болуп дайындалган. Ал арада экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясына дагы жаңы директор дайындалды. Ал Мырзабек Жыпаркулов. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Абылгазиев кол койду. Жыпаркулов 2015 жылга чейин аталган инспекциянын директорунун техникалык блок боюнча орун басары болуп иштеген. Кийин өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын башчысы болгон. Ошондой эле Ошто Мегаком компаниясынын өкүлү болгон. Эске салсак, коопсуздук кеңешинин чечими менен 31 январда Жолдошбек Жунушов аталган кызматтан четтетилген эле. Дагы бир дайындоо. Өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору болуп Урматбек Кокочаров дайындалды. Кокочаров буга чейин эле ушул эле агенттиктин директорунун орун басары болуп эмгектенип келген. Кыргызстандын намысын кур сөз менен эмес, иш менен талашкан азаматтар аз эмес. Жогорку кеңеш депутаты Каныбек Иманалиев чагым сөз сүйлөгөн тажик генералына татыктуу жооп берүү маселесин парламентте көтөрүп, сунуш киргизди. Ал кандай сунуш? Алдыдагы сюжетте. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Тажикстандын Согди облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Абдулло Навжуоновдун чек арага чектеш аймактагы элдин ынтымагына эки өлкөнүн алакасына доо кетире турган билдирүүсүнө байланыштуу кайрылуу жасады. Последнее высказывание начальника УВД Сагдийской области Таджикистана я считаю абсолютно провокационным, не соответствующим действительности и исторически неоправданным. Если этот генерал хорошо помнит историю, еще в 1997 году, 18 мая, после гражданской войны, главный мирный политический документ подписан именно в Бишкеке с участием специального представителя генерального секретаря ООН. Чтобы документально подтвердить, я хотел бы зачитать обращение тогдашнего президента Таджикистана и лидера объединенной оппозиции на имя кыргызского народа. Таджикский народ всегда с благодарностью будет помнить о той бескорыстной помощи, которую оказывал братский кыргызский народ в годы трудных испытаний, связанных с гражданским конфликтом в Таджикистане. Тысячи наших соотечественников, вынужденно покинувших родину и нашедших приют в Кыргызстане, всегда будет помнить о гостеприимстве и открытости кыргызского народа. Эл өкүлү тажик генералы тарыхка бир кыл чайып караса, Тажикстандагы жарандык согушту токтотуу келишими Бишкек шаарында кол коюлганын, анын чагымчыл сөзү тажик президенти Эмомали Рахмондун Бишкектеги сүйлөгөн сөзүнө каршы келээрин билмек деп айтты. Он генерал, он занимает высокий пост, и надеемся, что таджикское руководство примет соответствующие меры в отношении данного генерала. А так, уважаемые члены комитета, я хотел бы инициировать и поддержать мою инициативу о том, что в отношении данного генерала поручить Министерству иностранных дел Кыргызской Республики объявить персоной нон-гранта начальника управления МВД Сагдийской области Таджикистана генерал-майора Абдулла Наджувонова.
Каныбек Иманалиев 2010-жылы Каргашалы Юн окуясы боюнча эки укмнун атынан эл аралык комиссияны жетектеген Финляндия жаранын персона нон грата деп жарыялаткан. Бул жолу дагы Баткенди биздин жер деген тажик генералын Кыргызстанга өмүрү киргиз кылып, адам катарынан чыгарууну сунуштады. Какую должность не занимал, если кто-то будет высказывать оскорбительно в отношении нашей страны, нашего народа, мы должны отвечать таким образом. Это в нашей практике второй раз. Впервые был инцидент в отношении гражданина Финляндии, представителя Международной комиссии от имени ОБСЕ, господина Кюми Кирилина. И в завершение хочу зачитать стихотворение великого таджикского поэта Саади, великого мудреца, очень почитаемого поэта нашей республики. Он сказал следующее в отношении клеветников. Не знает тот, кто клевету плетет, что клевета потом его убьет. Бүгүн Тажикстандын Бишкектеги элчилиги имаратында дагы нааразы адамдардын акциясы болуп өттү. Буга чейин башкы штабтын начальниги тажик генералына жооп кайтарып, Баткен кыргыз жери болгон жана болот деп так кесе жооп кайтарган. Бүгін Бишкекте Тажикстандын элчилигинин алдында Согди облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы генерал-майор Абдулло Навжувоновдун жоопкерчилигин кароо боюнча митинг өттү. Митингдин катышуучулары генералдын билдирүүсү боюнча Тажикстан Республикасынын бийлигинен расмий кайрылууну талап кылышты. Биз Баткен облусунун жашоочулары жана Кыргызстандын жараны катары Абдулло Навжувоновдун билдирүүсүнө нааразычылыгыбызды билдиребиз. Негизинен биздин тышкы иштер министрлиги Тажикстанга расмий нота жибериши керек дешти катышуучулар. Эске салсак, 12 февралда тажик генералы Баткен эч качан Кыргыздын жери болгон эмес деген сөзүн айткан. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.